бұл бүгінгі күнде өте жаңағы рухани дүние жөніндегі сөз болып жатқанға байланышқан. Себебі біз екі жүзді болып жашап қалдық да. Айтқанымызды қылбайбыз, сөз беріп қойсақ атқарбайбыз. Бөліну, жарылу ушунчалык күчөдү. Эмне гана, кандай гана бөлүнүү, жарылуу жүрүп кетип бартат. Саясий партиялар элибизди бөлдү. Жер-жерде урууга бөлүнүп атабыз. Көчө-көчөгө бөлүнүп атабыз. Улут-улутка бөлүнүп атабыз. Мына ушинтип отуруп биз өзүбүздүн Кудай берген жерибизде, ушундай турмушубузда кандайдыр бир жаман бир илдет кетип бара жатат да. Биз ушундай маданияттуу болгондо ушул нерсени дагы эске алышыбыз керек. Бирөөдү жамандашыбыз керек эмес, бирөөгө мамилебиз түз болуш керек. Мен ошон үчүн бөлүнбө Кыргыз деген бир ырымды окуп берейин. Мен түндүккө барып калсам сарт дешет. Ошто жүрсөм ичкиликтеп кеп кылат. Анан кантип улут өсөт, нар көсөт. Бул бөлүнүү кыргыздарды жеп тынат. Так талашкан мырзаларга жан тартып, жата калып, жарабызды чукуштук. Ырыс толгон кесебизди чайып алтып, чачып ийдик. Кимде мөөрөй утуштук. Өзөктөгү өчүгүшкөн кек барбы? Тың чыкмалар тыржыйышат, бөлүнүп, жикти бузган кайдагы бир өрт чалды. Биримдиктин кабыргасы сөгүлүп, бир улуттун келечегин ойлобой, канчагача уруубузду даңктайбыз, качан бүтөт шапар тээп тойламой, качан элдин бүтүндүгүн сактайбыз. Мен кыргыздын акынымын деп жүрөм. Мага бирдей түндүгүң да түштүгүң, бөлүнгөндү көрсөм күйүп өрттөнөм. Бөлүнбөгөн үчүн күчтүү түптүүмүн. Рахмат агай. Албетте бул күйүп жанып айткан сөздөрүңүз биздин телекөрүүчүлөрдүн көз карашына, түшүнүктөрүнө таасир этет деген ишенимдебиз. Биздин студияга келип кызыктуу, маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн сизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып калыптыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин көрсөтүү жыйынтыкталат. Биз бүгүн мамлекеттик тилибиздин бүгүнү жана эртеңи деген темада талкуу жүргүздүк. Биздин суроолорго Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы, кыргыз эл акыны, драматург Эгемберди Эрматов агай болду. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.